Буга чейин маалым болгондой 16 апрелден баштап Ош шаарына 20дай мамлекеттен 500дөй конок келе турганы айтылган. Аларды тейлегенге 3 тилде эркин сүйлөгөн 100га жакын волонтер иштеп жатат. Бирок ошол эле учурда келген туристтер үчүн маселе жаралууда. Аларды тиешелүү кызматтар кошумча тейлеп жатышат. Ошол себептен ал эми жанагы мейманканалар бошобой батпай жаткандыгынын себеби алар эми өзүнчө жанагы расмий эмес, өзүнчө келгендерге кичине көйгөй жаралышы мүмкүн. Бул самалдын алкагында каладагы конок үйлөр да толду. Коноктордун көптүгүнөн мейманкана баасы да көтөрүлгөн. Бул абал мындан салтанатка келген коноктордун саны көптүгүнөн, ошол эле учурда мейманканалар жетишсиз экенинен кабар берет. Жетишсиз экени азыр мына бул чоң мероприятие болуунда көрүнүп атат. Себеби келген адамдар аябай көп, место издеген адамдар көп да. Заранее бронировать эткендер келип уже жайгашышты. Калгандары келип место жок деп кетип атат. Бардык номерлер уже броньдо турат. 16-сынан баштап бизде коноктор келип баштаган. Бүгүндөн дагы келишет. Акыркы күнү уже 20-сы күнү акыркы полностью гостиница толот. Ошол боюнча 22-сине чейин адамдар жашап, 22-син уже чек кетишет. Азыркы учурда башка бир да номер бош эмес. Бардык номерлер бронь болгон. Негизинен бул иш-чарага 3 айдан бери каттуу даярдык көрүлдү. Жыйынтыгы кандай болот азырынча айтуу кыйын. Бирок айрым кемчилдиктерди эске албаганда жаман эмес. Аталган иш-чаранын негизги бөлүгү стадиондо өтөт. Дал ушул жерде миңден ашуун бийчилер, өнөрпөздөр көрөрмандарына жагымдуу маанай тартуулашат. Буга карата акыркы дарыгерчиликтер кызуу көрүлүүдө. Ал эми лазер менен чагылдыруучу сахнада даяр болуп бүттү. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык деңгээлде өткөрүлөт. Буга карата ар бир кыргызстандык толкундануу менен жүрүшөт. Анткени жогорку деңгээлде өткөзүп алсак, бул өлкө үчүн чоң жетишкендик. Бул Кыргызстанды Ошту даңазалоого чоң мүмкүнчүлүк. Ушунча күндөн бери кылып аткан эмгек талага кетпесе керек деп ойлойм. Эми жаратканда колдоп берер, ушунчалык пешене тер төгүлүп атат бул жерде. Аны ушунча аракет кылып атабыз. Кудай бурса бир ушул келген конокторго, биздин Оштун тургундарына, четтен келген конокторго ушул колдон келсе ушул жер карабаганда бир жакшынакай бир чоң ийгилик менен көрсөтүп алсакпы деген бир үмүт тилектебиз. Бирок биздин ушул план менен келатат. 2019 жылдын эң маанилүү маданий иш-чарасы катары бааланып жаткан самалыкка 10 миңдин тегерегинде адам чогулаар болжолдонууда. Иш-чара эртең 20 апрель таңкы 8-де сүмөлөктү ачуу менен башталат. Жүсүпбек Кошматулу, Бексултан Абдиев, Ынтымак.